кандайсыздар биздин сүйүктүү досторубуз, баарыңыздар менен амандашып Мирель жана Ако кызматты баштадык. Баарыңыздарга ысык салам бизден. Жана кызматта айткандай эле баштадык. Ушул илимпоздор жөнүндө сөз кылалы. Негизи мен илимпоз болгум келчи, бир нерсе ойлоп чыгарам деп ой болчу кичинекей кезинде, бирок ал жаштык кичинекей кезим болчу экен да. Азыр ойлоп чыгарайын десем эмне деп ойлонуп атам деп койчу. Жана бир кино тасманы көрдүм эле, ал жакта болсо аял болсо жана шобураны ойлоп чыгарыптыр да. Ооба. Эми шобураны ойлоп чыгарыш ошол кезде макул, мындай жаңы инновационный нерсе эмес беле. Азыр эмнени ойлоп чыгасың? Азыр эчтеке машина, жаңы машина десең, албетте кантип чыгарасың. Велосипед десең деле анысы деле көп бар. Аны ойлоп туруп, болду, мен эчтеке чыгара албай калдым го деп отуруп калдым да. Деп ойлойсуңбу? Жок, мен эгерде ойлоп тапканга мүмкүнчүлүгүм болсочу, мында үйдөгү чаңды соруп турган бир нерсе ойлоп чыгармакмын да. Анткени сүрткөндөн кийин бир 2-3 саат өткөндөн кийин кайра чаң болуп калат. Освежитель воздуха андай кылбайт да? Жок, ал освежать этет, бирок чаңды соруп албайт да. Ал болгону нымдаштырып коет абаны. Ошондон улам баягы чаң жукпагандай сезилет да. А менде чаңдан аллергия бар да. Эгер үйдө чаң болуп баштаса, мен жүчкүрүп баштайм да. Анан ошону ойлоп коймон деп акырын соруп турган бир нерсе болсо ушу чаңды деп, анан жаныңа ала жүргөн же болбосо ушундай бир нерселер болсо деп айтор. Элестеткөр Мирель, эгерде биз акылдуу ойлоп табуулар жөнүндө бүгүн сөз кыла турган болсок, угармандарыбыздан сурай кетели. Кандай ойлоп табууларды билесиз, кандай ачылыштарды билесиз? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Кант диабети менен ооруган адамдар барго? Ошол кант диабети менен ооругандар көбүнчө баягы пальчиктен, манжасынан кан тапшырып, анан кандагы канттын деңгээлин билет го. Анан бир окуучу адам, бала ошол канттын деңгээлин текшериш үчүн сөймөйдү, бул аты жөн ортонду тештирбей эле жөн эле сөйкө сыяктуу бир нерсе тагынып алыш керек деп изилдеп чыгыптыр. Ал акылдуу сөйкө деп аталат. Ал аркылуу кандагы канттын деңгээлин текшерип койсо болот экен. Акырындык менен бул кадимкидей мындай эле гаджетке айланат экен. Анан анын идеясы баягы балдар кайсы гана жерде жүрсө дагы, эгерде бала биринчи түрү менен ооруса, кант диабетинин, энеси болсо өзүнчө тиркемени көчүрүп алат экен. Анан ошондон эле карап туруп, баламдын кантынын деңгээли мынча экен деп текшерип коюп турса болот экен. Аябай эң ыңгайлуу, анан жакшы экен. Негизи бул эң керектүү нерсе да, негизи. Өмүргө керектүү нерсе болгондо да. Сактап калыш мүмкүн өмүр. Негизи көп нерсени мен дагы карадым. Не ойлоп чыккан, кээде интернетте карасаң чыгып атат, бирок көп нерсе дагы мындай калып калыптыр да, биз билбеген депчи. Анан мен бир нерсени аз болсо бир бионический колду чыгарыптыр да. Жана колу жок адамдарга нелер, бул болсо Esper Bionics деп коет экен да. Бул биринчи эң роботиз ошондой протез экен да. Ал болсо ушул мышцынын баарын өзү окуйт экен. Протездер бар болчу. Бул болсо протез эмне үчүн биринчи десе, ал болсо өзү үйрөнөт экен. Кантип үйрөнөт? Ал болсо ошол кол кесилген жерден, кол жок жерден ошол жакта мышцаларды сезип, импульстар менен жибергенде, анан ошону үйрөнө баштайт экен. Бул болсо кыймылдайт, бул болсо чыпалаң кыймылдатып атат. Бул болсо көрсөткөн орто манжасын кыймылдатып атат, кармап атат дегендейди. Ошол мышцы менен кыймылдагандан сезип турат экен да, ошентип үйрөнөт экен да. Кызык. Мен мурунку подкастта тиркемелер жөнүндө бир сөз кыла кетели деп өтүп элек. Азыр укмуш тиркемелер бар го, мисалы балаң каякта жүрөт билип кой, кайсы номер сага чалып атат билип кой дегенчи. Анан албетте бул коопсуз жагы жакшы, бирокчу элестет, ошол атын айтпай эле коеюн, жарнама болуп кетпесин. Ошол тиркеме чыкканы дүйнөдө ажырашуулар кескин көбөйүптүр. Эмнеге дебейсиңби? Неге? Анткени ошол тиркемени жүктөп алат экен дагы, жолдошу же келинчеги ким менен көбүрөөк сүйлөшөт, кайсы номер, бул кийим изилдеп чыгат экен да. Анан кызганычтан улам ажырашуулар көбөйүп кеттир да. Элестет. Мага айтып атат бирөөчү кесиптешим бир. Отуруп алып, ушул тиркемени билесиңби деп атпайбы? Анан жок десем, жаңылыкты айтып берди. Ушундай акыркы 3 жылдыкта ушул тиркеме чыкканы дүйнөдө ажырашуулар 2 эсе өсүптүр деп. Анан ал эмне болгон тиркеме экен, кызык деп калсам, мына мен сага көрсөтөйүн, бирок аны көчүрүп албадым. Анан көрсөттү да. Анан мен көчүрбөй коймок белем, көчүрдүм да. Көчүрүп алсам укмуш экен алчы. Аны байланыштырыш керекпи телефон менен ошондо? Албетте, ооба. Ал эми баягы балаң үчүн, мисалы коопсуздук үчүн, бирок баягы анча-мынча өтө акылдуу адамдар күйөөмдү текшерейинчи, аялымды текшерейинчи деп туруп анан ушул максатта колдонушат карта жүргөнү бүтүлүнө турбайбы? Ооба. Негизи көптөгөн ыңгайлуу ушундай тиркемелер чыгып атат. Ошонун бирөөсү мен жанагы эсепке мындай айтып кетмекчимин, жана
негизи жиромер деп коет эмес беле, ооба канча күн бастыңар, канча эме жанагы сааттар чыкты эмес беле, фитнес деп коет эмес беле. Ошонусу дагы эң керектүү болду да. Негизи адамдар көбүнчө канча калорий күйгүздү, канча басты, кыймылда. Анан мен ошо саатым бар эле, аз болсо жөнөкөй саат кийип турам, классический. А мурун болсо ушундай Mi Band деген эме болчу, бул реклама эмес, бирок ошондо отуруп кечке отурсаң ал мынтип титиретип туруп карайт, анан көп отурасыңар, туруп бас келет. Анан кийин карайсың, анан бир айдын ичинде карап чыгасың. Сиз бул күндө канча бастыңыз, бул айда мынча эметтиңер, аз бастыңар же көп бастыңар, планды аткардыңар деп ошентип мындай сени мындай бир тонуста кармап турат да. Жакшы экен. Муну болсо телефон менен байланыштырып эле карап турасың деп туруп. Кызык. Андан тышкары, мисалы азыр орус элинде айтып коет го, жаман көргөн балаңа мотоцикл сатып бер депчи. Анысы кандай? Азыр мотоциклисттер үчүн коопсуз шым ойлонуп чыгылыптыр. Мотоцикл тээп баратып, эгерде кокустан сен жыгыла турган болсоң, ал заматта абага толуп калат экен да. Адам баягы буттарынын, сөөктөрүнүн сынгандан коргоп калат экен. Элестет? Ооба, ошону мен эмесин видеосун көргөн болчумун, бул өтө кызыктуу деп. 2020-жылы чыгыптыр бул. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын армиясы адамдын оюн окуй алган платформа түзүүнү пландап жатышыптыр. Элестет, оюңду окуп кое турган. Бул 2020-жылы 12 декабрда башталыптыр, бирок азыркыга чейин кандай иш жүзүндө ашып болуп атканы белгисиз. Процессти тездетиш үчүн армиялык изилдөөлөр башкармасы алдыдагы 5 жылда бүтүргүлө деп туруп, аларга 6 миллиондон ашуун доллар бөлүп берген. Бул технологияны иштеп чыгыш үчүн болжол менен бул 20 жылга созулушу мүмкүн деп атыптыр. Анан нейробиологдор буга чейин мээ иштеп чыккан нейрон сигналларын чечмелеп анализдөөнү үйрөндүк деп айтышыптыр. Ошонун негизинде эми биз ойду окуйбуз деп атышат. Коркосуң го. Жана эгерде сен ойду окуй алсаң деп тур, анан кинолор бар го, аялдардын оюн, эркектердин оюн окуп калганчы, Кудай сактасын. Бир негизи ошол ойдон деле тышкарымдай бир нерсени айтып кетмекчимин. Азыр болсо Амека деген робот чыгыптыр. Амека деген аты да бар. Аты ошондой экен да. Бул болсо негизи Engineer Arts деген компания экен. Алар болсо ошол Android'дын эмесинде, базасында чыгарыптыр. Ал жөн эле кандай десем, интеллект эмес, айтып эмес беле, искусственный интеллект деп коет эмес беле. Бул болсо эметиптир. Эми искусственный интеллектибиз бар болсо, Android негизи ушуга окшошуп кетип атпайбы? Анын дагы денесин чыгарыш керекпиз деп туруп, анан дене чыгарат экен. Амека деген бул болсо, ошол болсо анын бетинде адам катары эле. Бетин ичинде 27 ар кандай моторлор бар экен да. Ошолор аркылуу ал болсо мындай күлгөнү, жылмайганы, сүйлөгөнү, эмоцияларды, көз чумганын баардыгы ошол жерде көрүп турат да. Андан тышкары болсо колунда дагы болгон ар кандай мындай кыймыл аракеттерин жүргүзгөн ушундай көптөгөн роботторду чыгарып, ошентип ал да сүйлөшө алат экен да. Ушундай бир адамга окшош турат. Азыр сүрөтүн карасам, чын эле ал күлүп турат да. Окмуш негизи ойлоп табуулар, ойлоп табуулар көп болот. Жакында чынында адам мындай робот басып калса таң калбайбыз го деп ойлоп коет. Люди деген тасманы көргөн эмес белең, 4 бөлүктөн турган. Жок. Ошол роботтор жөнүндө да, ошол азыркы учурга аябай ылайыктуу бир көрүп койсоң, сонун кызык. Бизде канча убакыт бар, Мирел? Дагы 1 мүнөтүбүз калды. 1 мүнөт. 1 мүнөттүн ичинде биз угармандарыбызга кайрыла кетели. Алкитап Чекит медиа сайтында сиздерди күтөбүз. Ал жака катталып, сонун видеолорду, курстарды көрүп, окуп кетсеңиз болот. Андан тышкары WhatsApp аркылуу бизге байланышка чыгыңыз. Анан ылдый жака комментарий кылып жазып койсоңуз, ушул акыркы учурдагы негизи эле адам ойлоп тапкан нерселердин ичинен сизге кайсынысы абдан жагат, сизге өзгөчө жардам бергени кайсы, мына ошол жөнүндө жазып коюңуз. Биз менен байланышта болуп туруңуздар, жана ошол жазганда дагы тартынбаңыздар, баарын жазыңыздар. Биз болсо кызыктуу болот, силер кандай ойлойсуздар биз жөнүндө болсо деле, жана ушул азыркы темабызга дагы ылайыктуу сөздөр болсоңуздар да жакшы болот. Азыр мисалы бир нерсе ойлонуп чыгып, анан болду эмес, ошону андан ары жеткилең кылыш үчүн канча деген нерселер иштелип чыгып атат. Мисалы жөнөкөй эле WhatsApp, башында жазышкан болсоң, азыр бетти сканерлөө кирип атат, тиги адам эмнени өчүрүп салды, аны кайра көрүп алсаң болот, айтар укмуштар чыгып атпайбы? Анан бул өнүгүү жолундабыз. Жакшы достор, илимдин жакшы жана жаман кандай жактарын көрөсүз, сиз көбүрөөк кайсы жагын көрөсүз, ылдый жакка жазып коюңуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.